Кыргыздын жигиттери аялынын кулак мурдун кезип, мынтык менен атып салып атышат. Бул кыргыздын жигиттери ушул иштерге барганы биздин каныбызда бар, ата-бабаларыбыз күнөөлүү деп эсептейбизби? Же аялдар өздөрү күнөөлүү, же болбосо жөн гана кыргыздын эркектери начар деп гана айтабызбы? Мурунтан эле болуп келген да бул. Мурунтан эле аялдарын сабашчу, өлтүрүп деле койчу, бирок баягы информационный пространство жок болчу да. Инстаграм деген жок болчу, ТикТок деген жок болчу. Азыр дум деп кетип атпайбы? Ошон эле көп обсуждение болуп, мурун андай болгон эмес, азыр ошондой болуп атпайбы? Мурун да ушундай болгон. Андай эркектер бар болчу, бар и болот. Демек бул нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу көрүнүш эмес. Азыр эле баягы элдин баары Инстаграмда отуруп аябай тарап кетип атат да. Мурун деле өлтүрүп, аялдарын өлтүрүп койгон. Мурунга караганда азыр эркектер эмерекпиз. Келинчектерибизге сезимтал мамиле жасайбыз да. Мурун аялдар унчукпай эле отурчу. 47демин. 47 дейм го, 37дем. 37 жашыма чейин көп нерсени көргөнмүн да. Мен элдин арасында эле чоңоюп, өзүм айылда эле чоңойгон балам. Каралтада окугам, тайжелерим көп, тайкелерим көп, байкелерим көп. Баарынын эле жашоосу ар кандай да. Бирөөнүкү ылдый, бирөөнүкү өйдө. Анан жашоосунда ар кандай ситуациялар болгон. Мен кичинекей болсом да ошонун баарын анализдеп чоңойгон балам. Бул буга чейин деле болгон нерсе. Аялына кол көтөргөн ушундай эркектерге кандай жаза берсе ылайык деп ойлойсуз? Мыйзамга жараша мамиле жасаш керек. Балким мыйзам биздин көңүлүбүздөн толо турган бир жаза бере албай атат. Андан да күчөтүш керекпи? Мыйзамга жараша иш кылбасак анда ташбаран кылыш керек да. Ташбаран кылса да туура эмес болот да. Ошон үчүн мыйзам берилген да бизге. Ал канча жылдан бери келатат эмес. Мүнтсек болбой калат экен. Бул дүйнөлүк баягы эмеде практикада болгон нерселерден келип чыккан мыйзам да. Ошо сен жасаган кылмышыңа жараша, ошонун ордугуна жараша жаза алыш керек да. Андан аша чаба эле жок, муну мындай кылыш керек, бул туура эмес кылып атат деген десек биз адашабыз да. Мыйзамдан карай иш жасашыбыз керек.